16.000 гектардан ашык берип жиберген жерди Кумтөрдүн кайра мамлекеттин пайдасына кайтарып берди. Мына ушул өкмөттүн токтому мына бүгүнкү күндө интернетке кирсеңиздер деле чыгат. Эмне үчүн бүгүн ошол 16.000 гектар жерди кайтарган адам бүгүн Кумтөргө коррупция менен шектелиш керек. Ал деген бүгүн деген мына көптөгөн Сапар Исаковго окшогон көптөгөн адамдар мына экологиялык маселелер менен соттолбош керек. Соттошпойбуз. Өкмөт эч кандай соттолушууларга барбайт деген чечимди кабыл алгандар соттолбойт. Эмне үчүн 16.000 гектар жерди кайра мамлекеттин пайдасын өргөн адамдар бүгүн Кумтөр боюнча шектелиш керек. Мен ойлойм, мындай чечимди Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор да кабыл албаган чечимди мына убагында Өмүрбек Токтогулович кабыл алып атат. Мына ошол 16.000 гектар жерди мына кайрадан эле Абылгазиев, Жээнбековдун өкмөтү кайра Кумтөргө берип чыгып атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, бул иш боюнча адилеттүү, объективдүү тергөө иши жүрүш керек. Иш калыс жүрүш керек. Эч кандай каралоо, Бабановго бут тосуу деген болбош керек. Биз ошону өлкө жетекчилигинен, тийиштүү органдардан, тергөө органдардан, укук коргоо органдарынан суранабыз. Ишти адилеттүү, мыйзамдуу, адилеттүү чечилишине. Рахмат сиздерге. Акыйкаттыгына суранабыз. Акыйкат чечип бердилер.